Автор Айтбек Төлөнбаев. Буйрук. 2-бөлүм. Эси жоктук кылып Орунбекти бого сөз менен сөккөнүнө чапкам. Сарттардан үйрөнгөнбү, кулагыма оору кылды аябай. Эми өзүбүздө жүрөт. Тууганды, жакын адамды ызааттап жүрүштү бир аз үйрөнсүн дедим. Аны сиз уккан болсоңуз, өзүңүз сабатмаксыз, деп токтоп калды Көрпөбай. Кечээ эле келсе баласын урганымы сурайт деп даярданып жаткан. Бирок ушундай дейм деп Орунбекке айткан эмес эле. Ал таң калып караган бойдон калды. Анысын байкаган Көрпөбай кашын түктүйтүп белги берип койду. Унчукпа дегенсип. Дагы бир аз отуруп чыгып кетти Ажыбек. Көрпөбай ордунан турбады оорусуна шылтап. Орунбек барып атказып, анан кайра кирди. Жакшы иш кылдыңыз да, аке. Эми бай билбеген эле жакшы. Укса да өзүнүн итинен уксун. Биз канчалык жинденсек да эми эч нерсе ордуна келбейт. Кудайым өзү берсин бул арамынын жазасын, деди Орунбек кайра кирип үйгө. Көрпөбай сүйүнүп калды инисинин сөзүнө. Бышсын, жакшы менен жамандын айырмасын билип жүрсүн деп ээрчитип жүргөнү текке кетпептир. Орунтай, кайсы бээ мингич биздин жылкылардан? Картаңыраак эле болуп турат да, эмесе ак туяктан өтөөрү жок. Кеч тууган үчүн кулуну жаш, ээрчип жүрөт. Эртең ошону кармап кел. Эмне кыласыз аны? Толуп атпайбы башка мингич деле? Баягы алачыкка жеткирип бересиң, деди Көрпөбай. Жаныңа эр жигитти аласың. Кантип? Эмне деп беребиз? Бизден шектенип калсачы? Өзүнө ишенбей чоочу үн катты Орунбек. Эл журтка сөз болуп кетпейбизби, Көрпөбай аке? Келгенден бери ушуну ойлоном. Каяктан гана кире калдым деп өзүм өгөөлөп бүтө турган болдум. Бир аз болсо да абийирим тынч алсын. Ушул ишти бүтүрчү. Менин айыман болуп калды ушул иш. Эртеси Орунбек бээни кармап келди. Жаңы гана жайлоого келген малдарга бир сыйра көз салып коймокчу болуп кайра кетти. Кыйла өзүнө келип калган Көрпөбай сыртка чыкты. Мамыда байланган бээни карап, чоң уулун үйдөгү токумга жумшады. Эр жигити да 14кө чыгып калган эле. Борбойгон мурдунун астына тизилип чыккан алсыз кыл муруттары көзгө көрүнүп, анысына апасы жетине албай сүйүнөт. Уулум бой жетип калыптыр деп. А чынында өзүнө тең туш балдардан бой узун. Ошол эле Ырысбектен бир карыш бийиктик кылат. Ырысбекти эстеген сайын Көрпөбай оор күрсүнүп алды. Мынакей ата, алып чыктым токумду, деген уулунун сөзү аны терең ойдон чыгарды. Току бээге, деди. Азыр Орунбек акең менен бир жакка барасыңар. Эски көрпөчөнү алып ташта. Апаң айт, жаңысын берсин. Эр жигит кайра кирип кетти боз үйгө. Кайра бат эле сеңселген кызыл козунун терисинен тигилген көрпөчөнү кармаган апасы менен кошо чыкты. Бээге токуйсузбу муну? Сурады таңыркап. Ким менген атат? Бурмайым дегеле күйөөсүнүн ишине кийлигишчү эмес. Кимге эмне берип, эмне алып жатат, канча акчасы бар, канча малы бар экенине да көңүл бурбады. Өзүнүн чоң абысындарына, кыздарына айтат. Катындын иши үйдө, казан очоктун боюнда. Кем карчың жок болсо эркектин ишине аралашпаш керек. Орду жок уруш-талаш аз болот деп. Бирөөгө карызмын. Ошону жеткирип келишет. Башка сөз айтпады аялына. Бурмайым да башка сурабады. Көп өтпөй жал куйругу жайылып койкоңдогон күлүк атын таскактатып, Орунбек булак тараптан чыгып келди. Туура эле акеси менен жеңеси турган жерге бастырып келди. Чоң күрөң букаңыз сазга тыгылып калган экен. Кечээ кечинде жүргөн эле уйлар менен оттоп. Эрте менен уйлар өздөрү жүрөт, бука көрүнбөдү. Бээни жетелеп келе жатып көргөн элем. Ошону чыгарып келдим, деди демигип. Ээрдин кашына илип койгон арканы ылай болуп калыптыр. Эртең саан уйларды бөлүп, субайларын букаларды кошуп жогорулатып келем балдар менен, деди Көрпөбай. 3 күндөн бери жата берип жададым. Мустөргө өткөн ашуунун карын байкап келем биротоло. Келиндин жанына жеңиң барып жатып турат. Же кыздарды жөнөтөм. 1 жашка толоюн деп калган уулу бар Орунбектин. Атасыз өскөн үчүнбү баласы ак аябай. Ага Көрпөбай деле макул. Бала кадырын билген киши жаман болбойт деп. Орунтай, бүгүн барып суук булакка түнөгүлө. Эртең менен жай бастырып бар. Эки жакка абдан кара. Алар коркуп калышты.
Бир айласын таап, балдары жалгыз калганда бар. Атаңдын досу берди. Бул бээ силердики болду деп карматып коюп келе бер. Такыр токтобой бастырсаңар, үйгө таңга маал жетип келесиңер. Бирөө сураса, жок издеп жүрөбүз деп коесуң. Кулунун желеге байлап коеюнбу? Бээни кармап турган эр жигит атасынан сурады. Кете берсин энеси менен, тим кой. Бир кулун менен дүйнөнүн тешиги бүтөлмөк беле, деди ичинен. Иниси менен уулун карап бата кылды. Оомин, жолуңар ачык болуп, жаратканым өзү жар болсун силерге, деп ээлин сылады. Жүрүп кетишти дүпүрөшүп. Кийинки күнү кара малды төргө айдады. Үйдө калган эки уулу менен. Кайтып келе жатып Ажыбай байдын өргөөсүнө токтоду. Бай өзү сыртта отурган экен. Чоң шырдамалга төшөк салдырып алып, малчы койчулары көп үчүн өргөө жака такыр мал жолотушпайт. Ошондуктан чөбү да жайкалып, жапжашыл болуп турат. Өргөөсүнүн айланасы таптаза. Салам айтып келген Көрпөбайды көрүп ордунан тура калды, алик алып. Кел тууганым, деди жылмая. Жакшы, айыгып калыпсың. Үйдөн сыртка баш баккан кемпирине кыйкырды. Чакыр балдарды, аттарды алсын. Ага айттырбай эле ашкана үйүнөн чыккан жигит басып келип, аттарды алды да арыда көрүнүп турган жыгачка карап жетелеп жөнөдү. Майпаңдап баскан байбиченин артынан байдын уулдары чыкты. Баары келип учурашты. Бир козу сойдур тез, байбичеге буйрду. Келиндерге айт, дасторконду жаңыласын. 5 уулу бар Ажыбайдын. Кыз төрөбөдү кемпири. Экинчи алган аялы бир уул, бир кыз төрөгөн. Алар байдын чоң уулу Дөөлөткелдиге коңшу болуп, бир бел ылдыйда конушкан. Жашабай жатып кан төккөн Ырысбеги көрүнбөйт. Каякта болду экен, ал кан ичер. Ырысбек Дөөлөткелдикине кеткен. Ошо жерде туруп келейин деп. Небере менен жашташы үчүн ошо жерге качат, деди Ажыбай. 1-2 күн үйдө отуруп сагыныч таркаттык. Үйгө барганыңызда эстен чыккан экен. Музафар досуңуз сизге бычак берип жиберди, деп куржундан матага оролгон чоң бычакты алды. Кара жолтой буюмдан эртерээк кутулуусу келип жүрөт эле. Сөздү көбөйтпөй дароо байдын колуна карматты. Ажыбай абдан карады бычакты. Сонуркады, ары бери айлантып. Мизин бармагынын терисине тийгизип текшерди. Көрпөбайдын көзүнө бычак канга боелуп тургандай сезиле берди. Жакшылап жууп тазалатып алыңыз, бай. Билип болбойт тартууга келген буюмдун кандай экенин, деди. Ашир, деди 3-чү уулуна бай. Келинге айт, жакшылап жууп берсин. Уулу көтөрүп кетти бычакты. Көрпөбай оор жүктөн кутулгансып, өзүн бир топ жеңил сезип калды. Дасторконго кол сунуп, даам татып отурушту эт бышканча. Негизи күмүш жеңенин дасторкону берекелүү. Анчалык эле өзгөчөлүгү жок башкалардан. Бирок союлган жандыктын ишеги кардын таптаза жуудурат. Бышкан этинен бир кыл таппайсың. Кайсы маалда кирбе тамагы даяр. Ар бир үйдө бар да дебестен айран, сары май, чөөгө менен каймакка чейин койдурат, зерикпей. Анан кымызы башкача. Ата энеси өмүр бою жылкы баккан бурмайымынын да кымызы тең келбейт. Кээде атайын келип ичип кетет, мактап. Андайда күмүш жеңеси койдун сызырылган ич майына бышырган боорсогун чалы менен кайнисинин алдына жайнатып, сүрсүгөн эттен куурутуп алдына коет. Сый конокторго деп сактап койгон чучук менен эттен казанга салдырат. Ошого жеңесинин анча-мынча чоёктоп сүйлөп койгонун кулагынын сыртынан кетирет. Мунун тилинен да, колунан да келет деп. Эт желип бүткөндөн кийин бата кылып ордуларынан турушту. Кетмекке камынып. Күн да батайын деп калган эле. Көрпөбай, качантан бери ниет кылып жүргөн элем, берем деп. Чыгынбайм, же убакыт таппайм. Минтип кол арага жарап калган балдарыңа бай абакесинен тартуу болсун, деп. Анан боз үй жакты карап кыйкырды. Ашир, Көрпө акеңе берем деген тайды жетелеп келчи. Жылкыга жакын Ажыбай. Башка малды анчалык сүйө бербейт. Жаныбар. Башка малчасынан келип үйдү жөөлөбөйт. Жесең эти, чучугу даамдуу. Минсең дайыма унаа. Кымызын айтпай эле коеюн деп тамшанып калат. Айгырлары да жалаң күлүк аттардан. Мурда кимдин аты жакшы чыкса, байлыгына, бийлигине таянып сатып алчу. Айгыр коем деп. Барган сайын көбүрөөк угулуп жаткан нааразы сөздөрдү кулагы чалган Көрпөбай. Ажыбай аке, элдин баарына жаман көрүнүп кетпейли.
Булардан башка да жакшы ат турса болбойт бекен деген сөздөрдү угуп калып атам акыркы күндөрү. Айгыр койгуңуз келсе мага айтыңыз, мен күчүн сурап алып берейин дегенден кийин токтоду ал адаты. Ак боз айгыры бар эле. Ошонун кулундарынан окшойт. Көрпөбай алыстан эле тааныды. Ак боз аттын былтыркы кулундарынан алды ушул. Неберелердин бирине энчилип берем деп сактап жүргөм. Карасам, баарында эле бирден жакшы өспүрүм жылкысы бар экен. Сенин балдарың деле менин неберелерим да. Колду уялтпай алып кой көрпө. Жулкунтуп той тамашаларда минип жүрсүн. Абам берген деп, деди бай. Рахмат аке. Сиз бизди сыйласаңыз, сизге Кудайым 100 барабар кылып көбөйтүп берсин, деди. Чын жүрөктөн ыраазы болгон Көрпөбай агасына карап. Ал күнү кечирээк кайтышты үйүнө. Балдарын апасына кошуп, Орунбектин боз үйүнө жөнөттү. Жаш келин жалгыздык кылып бирдемеден чочуп калбасын деп. Өзү жатып, уктап калды. Ойгонуп кетти бир маалда. Түндүктөн көрүнгөн жылдыздар суюлуп, таң сүрө баштаган экен. Орунбек менен Эржигитке не болду экен деп ойлонуп жатты. Өзүнүн божомолунда бул маалга келип калышы керек эле. Каерге келип калды экен? Ойлонуп отуруп, бир топ убакыт өтүп кетиптир. Алыстан аттын кишенегени угулду. Чабдарынын үнү кулагына сиңип, бир жолу жат болуп калган үн. Тонун желбегей жамынып жүгүрүп сыртка чыкты. Узун колоттун этегине карады. Али караңгы эле, көрүнбөдү эч нерсе. Бир кыйла убакыттан кийин чабдарынын таңкы желге желбиреген ак жалы көрүндү. Тосуп чыккан Көрпөбайды тааныды окшойт. Кубангансып айлананы жаңырта кишенеп алды. Асыл жылкынын шыңгыраган үнүн таанып ойгонгон келинчеги да сыртка чыгыптыр. Баласын ойлоп уктабаган го ал дагы. Келип калдыңарбы, тынч аман? Көрпөбай туура эле Орунбектин атын жылуулоду. Кандай болду? Эптей алдыңбы? Күлүмсүрөгөн, баш ийкеп кой дениси. Ошондо гана өзүнө келди. Атыңарды таң ашыргыла. Сен Орунбектин үйүнө бар укта. Экөөбүздүн сүйлөшө турган сөзүбүз бар, деди Эржигитке. Өзү үйгө кирип кетти. Орунбек кирди артынан бир аздан кийин. Көздөрү киртиип калыптыр, чарчаганы билинип. Анан оңойбу? Акыркы 13 күндүн 11 күнүн ат үстүндө өткөрдү. Кантсе да жаштыктын деми бар да. Эмесе чыдаш кыйын мындай сыноого. Кайран бир боорум-ай. Уулуңдун минтип шилтеген жакты кесип түшкөн курчтугун. Жаш болсо да 90догу чалдыкындай акылын. Балканактай болгон неберең Абдысаматты бир көрүп анан өлгөнүңдө болмок, деп, качан өлгөн акесин эстеп, бир сыйра каңырыгы түтөп кейип алды. Орунбек эң улуу агасынын туну. Улакта аттан жыгылып каза болгон эле. 2 күн ажал менен алышып, шайы кетип калганда Көрпөбайды жанына отургузуп алып айткан. Мен болбой калдым, үкем. Буттарым муздап баштады. Узакка барбайм. Билип турам аны. Муногу жаман иниң менен 2 кыз сага аманат. Келин түзүк чыкты. Ошого сага табыштап атам. Акелериң айтып атат. Бир-бирден карап алабыз деп. Ага жол бербе. Таалайы тайкы байкуштарым жок дегенде бир үйдө чогуу чоңоюшсун. Жеңең кетем десе тоскоолдук кылбагыла. Жаш неменин багын байлабайын. Талагын бердим. Сен ыйлаба. Балдарга жөлөк бол, кайраттуу бол. Калган өмүрүмдү сага берсин Кудайым, деп. Бир боорунун калтырган керезин 2 кылбады Көрпөбай. Агасынын жылы өтүп, жеңеси төркүнүнө кеткен. 30га чыга элек келин жесир өткөрмөк беле бүт өмүрүн. Туугандары каршы болушпады. Сый менен узатып коюшту, ыраазычылыгын берип. Турмушка чыккан, балдары бар кийинкеринен. 2 кызды турмушка бергенде, Орунбек үйлөнгөндө келген тойлоруна. Сизге 1000 мертебе рахмат. Ушу жетимдердин үстүнө чымын кондурбай чоңойттуңуз. Эч нерседен кем кылбадыңыз. Жараткан эгем көрүп турат баарын. Узак жашаңыз, бала, деп, көз жашын көл кылып ыйлап, алкап кетти. Ушуларды бир паста көз алдына өткөрдү. Мына эми, дайындаган ишин аткарып, кебелбестен отурат алдында. Дагы бир ишке жумшаса, эч экиленбестен кете берчүдөй болуп. Кантиңер анан? Айт эми төкпөй чачпай.
1 сааттан бери жол карап отурдум күтүп. Кечээ эрте менен туруп өзүңүз айткандай шашпай бастырып бардык. Эржигитти токойдун ичинде калтырып алгач өзүм бардым. Эч нерсе билинбеди. Чөп жаап жаткан жагына өттүм. Ал жерде үйүлгөн чөп. Көптөн бери оруп жатышат окшойт го. Монокбайдын малдары быйыл арыктабайт мынча чөп жесе. Бир аз токтоп, кайра сөзүн улантты. Уулдарын жанынан такыр чыгарбай койду. Сиз курактуу бар экен жашы. Акыры өзүн эле барууну чечтим. Эржигитти ээрчитип, бээни жетелеп алып туура эле алдына бардык. Бизди көрүп ишин токтотуп туруп калышты. Бары учураштык. Уулуңузга өзүнүн атын карматтым. Анын балдарына бээ менен сойлокту мингиздим. Бир аз от коргула деп сүйлөшүп отуруп калдык. Чөлдөгү кыргыздардан экен. Коңуратмын, атым көчөр дейт. 2 жылдан бери ушул жакта жан багып атканын айтты. Билмексем болуп. Эй, тууганым, кайгы басып турат окшойт сени. Көзүң жашылданат. Не болду сага, дедим. Ушул сөздү эле күтүп тургансып буулугуп ыйлап жиберди. 5 күн мурда бышырган аталасы менен Загара нанын аялы көтөрүп келип кайра баргыча. Бешиктеги наристесин бирөө бычактап кеткенин айтып, өз жеринде бирөө менен касташып калганын айтты. Ошол себеп менен жер которуп келе берген экен. Ошолордон эле шектенип атканын айтты. Өзүм эле бычактабайбы? Жаш бөбөктө не күнөө деп боздосо чыдабай өзүм кошо жашыдым. Бир топто токтоду ыя. Бөбөк не болуптур? Деп сурады Көрпөбай, Орунбектин токтоп калганынан пайдаланып. Ошо жаман алачыгында өлүм менен алып урушуп жатыптыр. 2-ге чыккан эле кызыбыз. Жокчулуктун айынан алсыз болуп чоңоюп, жакшы баспай аткан. Аялымын эмчи домчулук өнөрү бар. Жанынан бир карыш жылбай карап отурат. Каяка бармак элек? Азыр иштебестен кетсек, мынабу 2 уулубузду кышта аштан өлтүрүп алабыз. Биягы Кудаанын колунда. Башка айлабыз жок. Башка ишене турганыбыз калбады, дейт. 2 эчкиси бар экен саан. Эгизден улактары менен. Монокбайдын былтыркы чөпкө төлөгөн акысынан ашырып калганын айтты. Ошолордун сүтүн, айранын ичип, жан сактап атыптыр. Айтканын угуп бүтүп, тууганым, сенин башыңдан өткөндү угуп жүрөгүм ооруду. Мага атам өлөрүндө осуят кылды эле. Жылда бирден жылкыны жакын көргөн, муктаж адамдарыңа берип жүргүн. Менин акыма дуа кылып жүрсүн. Бечаранын тилеги дароо кабыл болот деп уккам молдолордон. Сөзсүз аткаргын, эмесе 2 дүйнө ыраазы эмесмин деп керээс кылды эле. Кел тууганым, ушу кулундуу бээни сага берейин. Сен менин атама дуа кылып жүр, дедим. Алгач кулагына ишенбей дабдырап туруп калды. Аба жетпей калгансып сүйлөй албай калды оозун ачып. Азилдешпейним, дейт. Эржигитти чакырдым. Бери бастыргыла деп. Келишти. Бээни жоош деп кичи уулуна мингизген элем. Бечара ат миндим деп сүйүнүп калыптыр. Оозун жалжайтып. Бээ жактыбы десем башын ийкегилейт. Бердим силерге ушул бээни, кулунун кошуп. Алып кала бергиле, дедим. Балдары сүйүнүп кеткени менен атасы дал ишенбейт. Кой балам, акең тамашалап атат деп. Калптан ачууланымыш болуп койдум. Ой, кандай кишисиң сен? Өлгөн атамды айтып тамашалашамбы? Чындап айттым. Бүгүндөн баштап бээ силердики. Бирөө сураса, Шамырзанын уулу Орунбектин бээси. Ошондон алдым деп койгула. Балдар чурулдап сүйүнүп, бири бээнин үстүндө, бири чылбырынан кармап жерде, бири кулундун жанында. Аларды карап алаксып калган экенмин бир азга. Бурулуп атасын карасам, үнүн чыгарбай өксүп ыйлап жатыптыр. Жыртылган эски чапанынын ичинде арык денеси диртилдеп. Айтып жатып Орунбектин өзүнүн да зээни кейип кетти. Жетим өксүк болот деген чын болот окшойт. Атымын белин тартып миндим. Узай бердик алардан. Бурулуп карасам, жылаңайлак буту менен чөп аралап, артыбыздан жыла басып келатыптыр. Көзүнүн жашын куюлтуп. Ан сайын катуу бастырып жөнөтүп. Бир кыйла алыстап кеткен элек. Кыйкырган үнү болду. Карасак, куржунду кош колдоп көтөрүп алыптыр. Унутуп калдыңар деп. Бээнин ээрине салынган бойдон калган экен. Кол шилтеп ишара кылып койдук, кереги жок, аны да ала бер деп. Көзүндө азыраак бышкан эт, нан,
Бир жагында түнү менен жаны уктаган жука төшөк бар эле. Кайра барып алгым келбеди, деп Орунбек көзүнөн сызылган жашын арчып, үшкүргөн бойдон отуруп калды. Садага болоюн бир боорум, учсам канатымсың, консом куйругумсуң, деп кучактады бетинен өөп. Мен ойлогондон 100 эсе жакшы бүтүрүпсүң ишти. Кызыңа Кудайым өмүр берсин эми. Эми сен дем ал. 3-4 күн жат. Атың да чарчады. Малды балдар көздөп турат. Эр-жигит бир койду союп алып барат үйүңө. Аз болсо да жан дүйнөсүн тынчыткан Көрпөбай тирилигине аралашып кетти. Жаман алачыктагы кыз эсине түшсө, заманасы куурулат. Ар түрдүү жамандык башына өткөн. Бирок мынчалык абийири азап татпаган эле. Кайдан гана кире калдым деген ой өзөгүн өрттөдү. Айлаганча, күн өткөн сайын азыраак ойлонуп, жайлоодо болуп жүрчү ар кандай мааракелерге ажыбай менен катарлаш бастырып барып келип жүрдү. Айыгып бара жаткан жараттай болуп, алачыктагы каргаша күн өткөн сайын Көрпөбайдын жадынан алыстай берди. Жай мезгили ортодон өтүп калган. Көрпөбайдын эсине алачыктагы чалдын сөзү келе берди. Аялыңа сөз берген экенсиң, ошону сөзсүз аткар, эмесе кеч болуп калат деген эле. Кана, келечекте айткан чалдын сөзү чын элеби? Же төгүнбү? Текшеребиз, деди ичинен. Анткени быйыл кайындарын чакырып, сый көргөзүп коймок болушкан. Алар да коңшу жайлоого чыгышат. Анчалык алыс эмес. Атчан жай бастырып 8 саат жол жүрсө жетет. Көрпөбайдын Коконго барганынын дагы бир себеби ушунда эле. Ар түркүн таттуулар, мейиз менен памир чай алган. Келинчеги дайындаган кымбат маталардан, түрдүү түстөгү жибектен жип шууларды толтурган куржундун бир көзүнө. Көрпөбай Кокондон келгенден бери бурмайым коңшо турган ус келиндерди топтоп, жалаң 6 айлык чымкара, 40 элек козулардын терисин илеткен. Атасына келиштирип тон тиктирди. Кышта сай боюндагы токой арасынан Калканбек уста чоң суусарды тузакка түшүргөн экен. Ошону Көрпөбайга айтып алдырган. Бир тебетей чыкты. Апасына сарала түстөгү жибектен бир көйнөк, күрөң чапан тиккен. Акыркы 4 жылдан бери же өзүлөрү барбай, же төркүндөн бирөө келбейт, атайы конок болуп. Дагы жакшы, жайлоосу жакын. Күз келсе кайра этектеп, ашуунун эки тарабына түшүп кетишет. Күздөн тартып жазга чейин ашуудагы калың кардан, үйрү менен олжу издеп, жер кезген карышкырдын айынан каттоо токтойт. Сагынып калды бурмайым айылын. Карыган ата-энесин. Анысын байкаган Көрпөбай быйыл жайлоого барганда чакырып, жакшылап коноктоп коебуз деген эле. Баягы эле Орунбекти жөнөттү, чакырып кел деп. Үрүң бараңда жолго чыккан эле, шам намаз убагында кайра келип калды. Туура 6 күндөн кийин шаршемби күнгө келише турганын айтып. Тез эле өтүп кетти 6 күн. Тууган уругуна кабар берди. Ажыбек байды кошуп, конок келе турган жөнүндө айтып, өзүлөрүнүн гана эмес Орунбектин боз үйүнүн айланасынан бери тазалап чыгышты. Тезектерин, сөөк саактарын терип алыс ыргытышты. Мал салды жакын жолотпой кууп жатышат 3 күндөн бери. Бүгүн да бала чакасын эрте тургузду күндөгүдөн. Кандай болгондо да таңга маал аттанышат. Орунбек эмес алар. 14 саатта барып келе калгыдай. Бир тарапка эле кеми 10 саат убакыт сарпташат. Мындан чыкты берге түш огондо келет. Бешимге чейин камылганы көрүп, баарын даярдап коелу, деди Көрпөбай. Койдун эти бышып калсын келерине. Жол жүрүп, ачыгып калышат. Айткандай эле күн төбөдөн эңкейип, жерге түшкөн көлөкө 2 барабар узарып калган маалда жоон тоо атчан көрүндү кырдан. Эр-жигит менен Орунбек чаап кетти, астынан тосуп алганы. Көрпөбай менен Ажыбек бай агалары Калмырза менен Шамбет баш болуп конокторго деп арналып тигилген боз үйдүн алдында күтүп турушту. Бир кылка болуп тизилип. Бурмайымдын атасы менен апасы, бир тууган агасы менен жеңеси, 3 иниси, атасынын туугандарынан бир аксакалды кошо келишиптир. Жолдон чарчап келген конокторду дароо үй ишине алып киришип, кабаттап салынган жумшак төшөктөргө отургузушту. Камбыл бурмайым дасторконун жасаган экен колунан келишинче. Уй мүйүз тарта салынган аппак дасторкондо казанга жапкан кыпкызыл болгон нандар, сары майга бышкан сапсары боорсоктор, Көрпөбай базардан алып келген канттын түрү, мейиз, өрүк кактар жайнайт. Мисте, жаңгактын маңызы, халва бар. Чыныларда каймак, сары май,
бал турат тизилип, койдун, жылкынын сүретинен бышырып, жыгаш табактарга кесип коюп коюшкан. Сүт куюп бышырган өпкө, быжы турат. Кичирээк таш табактарда чучук, казык атта салынган, сап-сары болуп жылтырап, майланышып. Жыгаш шелектердеги кымыздын жыты мурун жарат. Караган адамдын көзү чачырайт. Бир чети төркүнүнө жашоо шарты менен мактанып койгусу келди Бурмайымдын. Кыз бала да баары бир. Апасына өзүнөн алган тарбиясы, уккан насаат сөздөрүнүн талаага кетпегенин билдирип койгусу келди. Ата-энеси жетин албай отурушту. Кенже кызынын турмуш ордун таап, өздөрүнүн жүзүн жер каратпай турган аял заты болгонуна. Эртеси бышта чыкма байтал сойдурду Көрпөбай. Жанаша отурган коңшуларын, туугандарын чакырды. Сыртка узун кылып жай даятатып, баарын чогуу отургузду. Төгүл чачыл кылып дасторконун, меймандосчулугун көргөздү. Чуңкурчакта отурган Алназардын уулу комузчу Сейитти чакыртып койгон эле. Тамактан соң тээ караңгыга чейин күү чертип, ырырдап келген элдин көңүлүн ачты. Эртеси Кудайга чай берели деп бир туугандары чакырды. Аябай ыраазы болуп калды Бурмайымдын атасы менен меймандар. 3 күндөн соң меймандарды бай чакырды. Жаш болсо да өзүлөрүнүн уруусунун, аялдарынын ичинде бар калып келе жаткан Бурмайым абысынына көрүнүп да, жагынып да койгусу келген күмүш байбиче дасторконун башкача жасаптыр. Бир күн кечке конок кылды Ажыбек бай кудаларын. Кетээринде бир жорго мингизди Бурмайымдын атасына. Балдарыңдын убай үзүрүңгөр деген сөз ушу да кудам. Мынакей, кудагыйыбыз жакшы сөзүн аябай, туура кеңеши менен тарбиялап берген экен. Минтип кызыңар үкөйүмдүн учугун улап, бири-бирине жарашып ынтымак жашап атат. Кудайым ушинтип эле балдарын чайын ичип, сыйын көрүп жүрүштү насип кылсын. Күйөө баламдын агасы мингизделе деп, жакшы күндөргө минип жүрүңүз деди, көздөрүн күлүмдөтүп. Максатына жетти. Бурмайым ошо күндөн кайнагасы менен жеңесине ыраазы. Мурда жөн эле урмат кылса, эми Бурмайым чын дилден жакшы көрүп, ан сайын сыйлап калды аларды. Тындырбастан эле күн же түн экенине карабай жумшай берет. Көрпөбайсыз булардын тирилиги өтпөй бекен, деп нааразы болуп күңкүлдөгөнүнө өзү уялып калды азыр. Ажыбек байдын эл айтып жүрчү тууганчылдыгы, мартчылыгы чын экенине дагы бир ирет ынанып калды. Калк айтса калп эмес. Ажыбай чындап март киши болчу. Өзүнө караштуу элди бир нерсеге муктаж кылдырган жок. Аты жокко мингич берет, малы жокко саап ичсин деп уй берет. Малдын зекети деп колу жукараак туугандарына союшка кой, эчкисин берет. Андан башка эмне керек анан? Мындай ишин көргөн туугандары жана эли Ажыбай өлүмгө жумшаса да аянбайт. 5 күн конок болуп, Көрпөбай менен Бурмайымдын сыйын аялагандай эле көрүштү. Кантсе да өз үйүн сагына түшкөн меймандар кетишти ниет кылып калды. Эми балдарым, биз эрте менен жолго чыгалы. Үйгө кайтпасак болбойт эми. Кудайга шүгүр, мейман болдук, аябай. Барып, бала чака менен мал жанга көз бололу, деди кайнатасы Көрпөбайга. Биз ыраазыбыз, балам. Эртеси күн көтөрүлүп калган маалда жолго чыгып кетишти. Элдин алды жайлоодон кайта баштады. Күн салкындап, жайырттардан от качып. Түн ортосунан өтсө да башын түркүн ой курчап алган Көрпөбай уктабай, уйку соонун арасында жаткан. Көк төбөтүнүн жаналы калбай алыста үргөнүн кулагы чалып, селейген бойдон катты. Жөндөн жөн эле минтип үрбөйт бул ит. Жаныбар өзүнө караштуу киши караны, малды тааныйт. Ылдан бастырып келаткан го. Көк төбөттүн арсылдаган үнү улам катуулай берди. Ошол божомолун тастыктагандай, дүп-дүп этип ат туягынан чыккан дабышты укту. Дагы эмне болуп кетти экен деп сана аркап ордунан турду да, баш жагында илинген тонду желбегей жамынып сыртка чыкты. Ал учурда атчан адам да боз үйгө жакындады. Кимсиң? Суроосу жоопсуз калды. Атчан жакындап келе берди. Жалгыз аттуу экен деп Көрпөбай дагы чочубады. Ошентсе бир заматта башынан бир далай ой чууру өттү. Түндө келген адам соо кабар алып келбейт негизинен. Алыс жерден келген болуш керек. Анткени бир тууган агалары, жакын туугандарынын баары жакын конушкан. Ассалому алейкум, жезде тынчсызбы? Деди атчан, үнүн акырын чыгарып. Көрпөбай жакын эле келип, конок болуп кеткен жигитти тааныды. Эң улуу кайнагасынын баласы эле. Чал менен кемпирге бир нерсе болгон окшойт деген түкшүмөл мээсин аралап өттү. Өзүңө эмне болду? Түн ичинде жол жүрүп, деди, учурашып жатып.
Чоң атам каза болуп калды, деди ыйламсыраган Канжар аттан түшүп. Көрпөбай дароо түшүндү. Өзүндө да ушундай күмөн бар эле. Катар басып Орунбектин үйүн карай жөнөштү. Канжардын минип келген атын жетелеп, баардык сөздү сүйлөшүп алышты жеткиче. Сергек жаткан иниси көп чакыртпай эле чыга калды сыртка. Орунбек, кайнатам өтүп кетиптир. Бүрсүгүнү жерге берет экен. Мына кайным келиптир. Жаман иш болуп тургу аке, кайрат кылгыла. Чын жүрөктөн кейип алды. Өткөндө жакшы эле жүрөт болчу го. Сен ичкери кирип келинге айт, Канжарга үйүңө төшөк салсын. 4-5 сааттан соң таң атат. Ошондо аттансак да үлгүрөбүз. Жеңең таң атканча билбей эле койсун кабарды. Тынч уктай берсин. Азыр айтканда не пайда? Эмесе түнү менен ыйлап жүдөтөт, өзү да кыйналат. Ал эртең жеткиче мазебизди алат боздоп, деди Көрпөбай. Макул деп ичкери кирип кетти Орунбек. Канжар жездесине ыраазы болуп калды. Аз болсо да тынч эс алып жатсын деп эжесинин абалын ойлоп жатканына. Азыр аттарды кармагыча кыйналабыз. Кайсынысы каерде оттоп кетти, билбейбиз аны. Анын үстүнө жолду жакшы көрө албайбыз караңгыда. Таң атса аттарды таап, күн чыккыча аттаналы. Сен да эс ал. Эми 2 күн сага тыным жок. Жездесинин айтканы макул келди Канжарга. Чоң атасы үзүлгөндө эле бияка жөнөтүштү. Бүрсүгүнү жерге коебуз деп кабар берди. Чынында өзү да бул жактын жер өңүтүн жакшы биле бербейт эле. Үйдөн чыккан Орунбекке таң сүрөөр менен аттарды таап кармашын дайындады. Жеңеңе тору кашка атты. Байзакка боз жоргону карма. Кысыр калган же бала салып койгон бээйлерден бирди кармаш керек. Куру кол барса куят. Кайра ордуна келип жатты. Ойгонуп күтүп жаткан экен. Келинчегинин ким деп сураганына жок издеп адашып калган жолоочу экен деп тынчтандырып койду. Кечке үй жумуштарын кылып чарчаган Бурмайым аруу-дарылып уйкусун угантты. Аялыңа сөз берген экенсиң. Аткарып койбосоң кеч болуп калат. Алачыктагы аксакалдын айткан сөзү жаңыра берди кулагында. Чын эле бир аялдын чакырып, сый көргөзүп койбогондо не болмок? Ансыз деле Бурмайым көнбөй жаткан, кыңырылып. Берекелүү күздө айылдагы үйгө чакырсакпы деп. Качан гана күйөөсүнүн жолдун алыстыгы, карыган адамдардын жол азабына чыдашы кыйындыгы, күн да сууктап калышы жөнүндө сөзүн угуп араң муйган. Аял заты да Бурмайым жашоо шарты, кылган ниткенин ата-апасына көргөзүп мактанып алгысы келген. Ушуларды ойлогон Көрпөбай түндүктөн көрүнүп турган жылдыздардан көзүн албай, алачыкта кездешкен аппак сакалдуу чалды, бешиктеги баланы эстеп, чекчейген бойдон таң атырды. Келинчегин ойготту алгач, кечинде иниси Канжардын келгенин айтты. Сени тынч уктап алсын деп айтпадым. Атаң сыр куулап айылга алып кетишиптир. Не бар, не жок. Бурмайымды алып келгиле. Көзүм барында бир көрүп калайын деген го. Ачыгын айтпастан алдап койду келинчегин. Бир аздан соң жолго чыгабыз, даярдан. Бурмайым Көрпөбайдын ата-энесинин, бир тууган акесинин өлүмдөрүн көрүп, күйөөсүнүн ошондогу токтоолук менен сабырына күбө болгон. Башка мүнөзү чабал аялдарчасынан кемшеңдеп ыйлап жүдөтпөй, кайра шыпылдап даярдыгын көрө баштады. Эр-жигит менен Орунбектин келинчегине баардык нерсени дайындап, эмне кылуусун түшүндүрдү. Көрпөбайдын агалары келгенде үйүнө барып тамактанышты. Күндүн мурду көрүнгөн убакта чыгып кетишти, Бурмайымдын төркүнүнө карай жол алып. Андан кийин далай жыл өттү. Келин алып кыз чыгарды Көрпөбай. Олбурлуу денеси өз калыбын жоготпогон менен кыймылы жайлашты. Чачын агаралай баштады. Өз туугандарынын ичинде өтчү той тамашанын, мааракелердин бийлигин ага качан эле ыйгарып койгон Ажыбек бай. Уруулар арасында ыйгы-тыйгы талаш маселелерге, чоң кеңештерге барса Көрпөбайды сүйлөтөт. Палван айтты, эсеп, деп көпчүлүк Көрпөбай чечкен чечимге баш ийип жүрдү. Ал колунда бар бай дебеди, же тууганы көп кадырлуу киши дебеди. Ар дайым калыс сөзүнөн, туура жолунан тайбады. Эл арасында баркы чоң болду. Бийлерден, байлардан өзүн оолак кармашка аракет кылды. Бирок айткан сөзү алардан өтүмдүү эле. Ошондон бери бир гана жүрөгүн өйгөнү, баягы жаман алачыктагы бешик, ичиндеги карды бычакталган бейкүнөө наристе. Ал ортодо Канычер Ырысбек үйлөнгөн. Күмүш байбиче алысыраак туугандарынын биринин кызын алып берди. Төркүнүмдөн, тагаларынан балдарым алыстап кетпесин деген ниетте.
Бир кур Көрпөбай алачыктагы чалга ачуусуда келип жүрдү. Мүмкүн Ырысбектин текеберлигине жини келип, жөн эле намысына тийгени айткандыр деп. Акылсыз акмактын жаштык кылып кылганы ал болду. Жаш өспүрүм бала тургай өзү деле ишенип албады беле чалдын айтканына. Анткени менен Ырысбекти Көрпөбай такыр көргүсү келбеди ошо бойдон. Аны сезгенде Ырысбек да мүмкүн болушунча көзүнө чалдыкпаштын айласын кылып жүрдү. Талаа түзгө көп чыккан Көрпөбай эл аралап жүрүп көптөгөн жаңы нерселерди көрдү. Ырыс оошот, акыл жугушат деген, барган жердин үй турмушундагы, жашоо шартындагы артыкчылыктарды байкай жүрдү. Колдон келишинче жаңылыктарды өздөрүнө кийиришке аракет кылды. Мамакадыр досуна айтып усталарды алып келди анжандан. Саратан жайда ылай ийилеп, губала тоголоткон усталар 1,5 айда Көрпөбайга чоң 2 бөлмөлүү, алды жагын айван кылып үй салып беришти. Чатырын камыш үстүнө балык жон кылып ылай төгүп, суу өтпөй турган кылышты. Айвандын бир четине очок курушту, морусун чатырдын үстүнө чыгарып. Тешелери менен билектей болгон кара талдын кадаларынан 2 жагын тегиздеп жаап, эшик жасашты. Ашык-машык ордуна бука терисинен ийленген калың кайыштан кагып, аны ачылып жабыла турган кылышты. Кийинки жылы гана Мамакадыр менен чоң шаарлардын бирине айланып бараткан Анжанга базарга барып, темир ашык-машык, чынардан жасалган каалга, темир кулпу алып келип, баягы олдоксон эшикти алмаштырып койду. Тоо этектеп көнгөн көчмөн уруулардын тыңчыкмалары, колунда малы бар ирдүүлөрү, Көрпөбайдын тамын атайы алыстан көргөнү келип жатышты. Ошол чөлкөмдүн башы көрүнгөн акылман аксакалдарынын бири Ырысменди Көрпөбайдын жер тамында конок боло туруп, кайран өмүр, кайран жашоо ай, билбеген жашоом, көрбөгөн сыйым калбады деп мурдумду эңирейтип жүрчү элем. Дагы эле көзү ачыла элек күчүктөй болуп, көргөндөн көрө элеким көп турбайбы? Жан баштап жайлоодо кымыз ичирип жата бергизбей, жаштарды өнөр үйрөнгөнгө жетелеп, илим алганга үндөгүлө. Көрпөш, сенде эл кызматындагы инсандардын милдети бу. Качанга чейин быкшып, кийиз менен таарды жасаганды билгенге мадырайып жүрө беребиз? Аттиң ай, ушу бүгүн 30 жыл мурдагы курагым болсочу, өзүм баш болуп өнөр үйрөнгөнү кетмекмин. Айт элге, акысын төлөп болсо да өнөр үйрөтсүн аталар уулдарына, деп айтты. Ошону менен кыштоолорго алгачкы жер үйлөр курула баштады. Жылда боз үйдө сууктан кыйналган карылар, жаш балдар оңой эле калды. Ажыбай менен Музафардын мамилеси ан сайын бекемделип калган эле. Көрпөбайга дайындап, тоо аралап келген соодагерлерин коргоп, алып келген буюмдарын жана азык-түлүктөрүн сатышып, малдарын кайра айткан жерине чейин жеткирип берет Ажыбай. Музафардан ал кызматы үчүн өз үлүшүн алат. Көрпөбай да кур эмес ал пайдадан. Ал тургай Ажыбай уулу Дөөлөткелдини да соода ишине аралаштырып койду. Дагы аз эле жылдардан соң пастан келген кызыл кулактарды өз жерине кире албай турган кылгыдай анысы. Сооданын берекелүүлүгүн билип алган Дөөлөткелди тез эле өздөштүрүп кетти. Башында тейтеңдемиш болду. Мен салпактап жер кезип акча таппай эле койдум деп. Музафардын кербени менен Кашкарга бир барып, ал сапарынан түшкөн пайданы көргөндө көз карашы өзгөрдү. Көрпөбай дагы алдына отургузуп алып, Дөөлөткелдиним, мурдагы малым көп деп кымыз менен этке тойгонуңа курсант болуп жашай турган замана өтүп кетти. Азыр заман өнөр менен сооданыкы болуп баратат. Эл жер көрүп, билим алган кишинин ооматы келчү мезгил болуп баратат. Куру намысты жыйыштыр ары. Бай мактанса бир жуттук дейт. Тартынбай башта бул ишти, деген. Ажыбайга тоң моюндук кылса да Көрпөбайдан айбыкчу. Ошентип Дөөлөткелди соодагер болуп чыга келди. Андан тышкары көп бүлөлүү, бирок колу жукараак туугандарынын балдарына өзүнүн ортончу уулу Эргазыны кошуп, 10 жигитти Ажыбек бай экөө Музафар аркылуу жыгач устага өнөрүн үйрөнсүн деп кошуп беришти. Эрте жазда кеткен балдар 9 айдан кийин өнөрлүү болдук дешип айылга кирип келишти. Там салганда түз жана жеңил жыгачтын кадырын билип калган Көрпөбай Ажыбек бай менен кеңешип, суу жүргөн арыктардын боюна, аккан майда дайралардын жээктерине, Ош менен өзгөн, Анжан жактан Мырза Теректин, Бай Теректин көчөттөрүн алдырып эктире башташты. Көчөт жетпегендерге шактарынан калемче кылдырып көбөйттү. Ага чейин кара талды гана көп эгүшчү, боз үйгө уук менен кереге,
бешик жасалат деп. Теребелди жөө туман каптап, чыкыроон суук болуп турган. Өрүк дарактары үшүп калбайын дегенсип, аппак койдун терисинен тигилген тондой болгон бубакка оронгон. Бубак бир эле бак даракка жабышпастан айлананын баарын чырмаган. Тумандын арасынан араң көрүнгөн агарган сөлөкөттөр бир эсе коркунучтуу, бир эсе табышмактуу сезилет. Асмандагы күн кесеге тоңгон койдун майысымал бозоруп, чилдеде кайраты качкан нурлары калың туманды жарып өтө албастан араңдан зорго көзгө илешип турду. Көрпөбай тамтуң баскан тун небересинин башынан жыттап, алдында эркелетип алып отурган. Бурмайым ийне саюу менен алек, жаны тынбаган бүйрө аял бирдеме тигип аткан шекилдүү. Келини экинчисин төрөп, кенен жатып кенен турсун деп аркы бөлмөгө кийирип коюшкан. Этектеги боз үйдө эржигиттен кийинки эки уулу түнөшөт. Минтип ылайдан сокмо дубал кылып салдырган үйгө көнүп алгандан бери Көрпөбай боз үйгө жатпай калды. Сырттан кобурашкан уулдарынын үнү угулду. Ата, Ырысбектин колуктусу төрөттөн каза болуптур, деди эржигит босогодон эле. Сизди Ажыбай абам тез келсин деди. Кыштын күнү ыссык үйдөн эч жакка чыккысы келбей жаткан Көрпөбай кынжыйды, сыртка чыккысы келбей. Бирок кичүү уулуна атын алып буйруду. Барганда боз үйдүн алдында бир гана Ырысбек ыйлап турган экен, көз жашын көлдөтүп. Каргашалуу ошол күндөн бери Ырысбекти алыстан эле көрүп калбаса, такыр бет маңдайынан көрө элек болчу. Аңгыча балдардан бирөөсү тизгинин кармады. Аттан түшүп, үйгө карай бет алды. Ыйлабады. Калптан өкүргөндү жаман көрчү. Бирок басып барып, жубайынан айрылып, боздоп турган инисин далысынан кучактап койду. Кайрат кыл эми. Тагдыр экен, ыйлап таппайсың деп. Ушуну эле күтүп тургансып Ырысбек Көрпөбайдын колтугунун астынан кош колдоп бекем кучактап өксүдү. Канча жылдан бери айта албаган өкүнүчүн, жаштык кылып кетирген катачылыгын ыйы менен айткысы келди. Жасаган айбанчылыгына кечирим сурап жатты. Жакын туугандардын бирөө токтотуп коймокчу болуп бери умтулду эле, Көрпөбай колу менен жаңсады, ары тур деп. Жүзүн көкүрөгүнө кадап, канча жыл мурда кылган жыркычтыгын бүгүн, жеке башына кайгы түшкөндө сезип, мойнуна алып ыйлап жаткан Ырысбекти башынан кучактап турду. Ага деген жүрөгүндөгү тоңгон кайдыгерликтин жана жек көрүүнүн музу инисинин көз жашынын ар бир тамчысы менен эрип баратты. Көөдөнү кысылып, ичи ысып чыкты Көрпөбайдын. 20 жыл мурда атасы өлгөндө куду шинтип, Ажыбай акесин кучактап өксүп ыйлаганын эстеп көзүнө жаш сызылды. Буулугуп турду бир аз, өзүн басыштын аракетинде. Анан өзүн токтото албай үнүн бийик чыгарып ыйлап жиберди. Ал күнү кечке ошо жерде жүрдү, өлүк көмүүгө арналган даярдыкты тескеп. Арадан дагы 2 жыл өттү. Мамакадыр досунун үйүнө барып келе турган жумуш чыгып, эржигитти жумшаган эле. Тең туш болгондуктан Ырысбекти кошо кетти. Мурдагыдай качпай калган эле Көрпөбайдан. Аялы өлүп, 2 уулу күмүш байбиченин колунда. Кайра үйлөнүүгө шашылбады. Канча жылдан бери үйдөн алыс чыккысы келбеген Ырысбек эми үйгө кирбей талаалап жүрө берчү адат тапты. Мейли деп тим коюшту. Жазылсын, каза болгон келинчеги эсинен чыксын дешти. 2 күндө барып келишти. Арадан 1 ай өткөндөн кийин эржигит айтып калды. Ата, Ырысбек Мамакадыр Аяш атаңдыгына барсаң, мени ала бар деп жатат. Анын кандай жумушу бар экен аныкында? Астейдил кызыгып сурады Көрпөбай. Эрге берчи кыз жок эле анда. Билбейм ата. Өткөндө да барып келгиче тынбай сүйлөп барып келди. 12 жыл мурда Көрпөбай акем мени Кокондон алып келе жатканда киргенбиз деп. Аяш атама ыраазычылык айтты. Бир нерсени эстеди окшойт, күлгөн тейде кайра сөзүн улады. Кайткан күнү аттарды суугарып алганы абизге барганбыз. Желкесиндеги баканга 2 челек суу алып илип бараткан бир кызды тигилип эле карап калган. Айылга кирип көрүнбөй калгыча кайра бурулуп тиктеп. Ошону дагы көргүсү келген го. Башка ал кызыгып көңүл бура турган нерсе деле болгон эмес. Же зериккендир үйүндө жата берип. Балдарың бар эй бала. Мындай нерседен алыс болгон. Бурмайым бир жактан күпүлдөп уулун тилдемиш болду. Айтып коеюн. Атаң айтып теримди тескери сыйрытам. Элге уят кылба бизди. Көрпөбай ойлонуп калды. Бирдеме шылтоо кылып дагы жөнөттү экөөнү. Эржигитке дайындады. Мамакадырдан сурап кел, кимдин кызы экенин деп. Мунусунда 3 күн жүрүп анан келишти.
Көчөр дегендин кыз экен. Кыздардын улусу дейт. Көп экен бир туугандары. Бир агасы жаңыдан үйлөнүптүр. Ачыгын айтсам, аяш энем кызды жеңесине кошуп, инисинин үйүнө чакыртып берди. Эмне деп сүйлөшкөнүн мага айтпады. Бирок жайдаңдап калганына караганда, Ырысбектин жакын арада ошо кызга үйлөнгүсү бар. Деп отуруп калды Көрпөбай. Эр жигит башка сөз айтпады. Эгер ою туура чыкса, анда эртең менен Ажыбек бай келет деди ичинен. Айткандай эле эртең менен Ажыбай келди. Жашы жетимишке чукулдап, сакалы көкүрөгүнө түшкөн чал болгон. Бирок дагы деле кубаттуу. Күчтүү ат минип, ушул аймактагы аш, той тамашадан калбайт. Алдынан тосуп чыкты. Көрпөбай, билип эле тургандырсың эмнеге келгенимди. Бул Ырысбегинин досуңдун айылынан бир кызды жактырып калган имиш. Башканы албайм деп көнбөй жатат. Кыш жакындап калды. Чукур таштагы Жакшыбек байдын кызын чамалап жүргөн элек. Ага жакындай турган түрү жок. Силер тандап алып бергениңерге үйлөндүм. Болду. Эми өзүм жактырып үйлөнөм дейт. Суукка калбай бүтүрөлү ушул ишти. Ырысбек дагы солоктоп жүрө бербесин. Кандай дейсиң буга? Деди Ажыбек, акыбал сурашкандан кийин. Чай ичели биринчи, бай. Анан сүйлөшө беребиз, деди Көрпөбай, колундагы пиаланы сунуп жатып. Той. Келин кача эле бизден. Кечээ эле ойлоп койгон баарын. Барбаганга айласы жок. Андан дагы аксакал айтып атат. Мурда билерман катары буйруса, азыр сази кылып суранат. Моюн толгоюн десе, эртең эле өзүнүн туугандарынан ошо мамиле кайтышын ойлойт. 3 адам болуп барып келишти. Ал жердин билерманы Мамакадыр болчу. 30 түтүн болуп ар кошкон элден куралган бул айылдын салыгын, чыгымын өзү чогултат. Жер иштетип тиричилик кылышат баары. Жандыктарын Көрпөбайдын айылындагы мал азыраак адамдарга кошушат. Акысына дан беришет. Бири-бирине ыңгайлуу жана пайдалуу. Малы жайлоого барып келет. Экинчиси аштык, ун менен камсыз болот. Мамакадырдын бир ооз сөзү менен бүттү маселе. Кыздын атасы деле малдуу, үй тирилигине тың адам экен. Мамакадыр ортого түштү. Көнбөшкө аргам жок. Мен каршы эмесмин деп ыраазычылыгын берди. Бир жумадан кийин калыңын жеткирип, кийинки жума тоюн берип келинди алып келди. Айылга да келин той өткөрдү бай. Келген келиндин себин айылдагы катын-калач кыйла аңыз кылып айтып жүрүштү. Күмүш байбиченин себинен кийинки сеп ушул болуптур деп. Ажыбек бай жаштар кененирээк жатып турсун деп башка өргөө тиктирди. Өзү Көрпөбай там салдыргандан кийинки жылы уста алдырып, кыш куйдуруп, үй салган. Ырысбек үйлөнгөндөн бир аз убакыт өткөн эле. Кечирээк ойгонгондуктан ары карап алып, шашпай кийинип жаткан келинчегин карап жүрөгү болуп кетти. Жаш келиндин сымбаттуу, ууздай аппак денесинин бөйрөк тушунда 2 тырык бар экен. Бирөө чоң, бирөө кичинерээк. Эмне болгон тиги жериңе? Үнү каргылданып чыкты Ырысбектин. Билбейм. Апаман сурасам, кызамык чыкканда тырмап коюп, ошондон калган жараттын орду деген деп, күйөөсүн карап бери бурулду. Бул жагымда да бар. Кийин көрүп дагы чоочуп жүрбөңүз. Койноктун этегин көтөрүп ичин ачты. Киндиктин сол тарабында да куду ошондой тырык бар экен. Көздөрү караңгылап кетти. Оюна дароо жаман алачык келип, кулагына жаш бөбөктүн алсыз денесин тепчип өтүп, бешиктин тактайына сайылып жаткан бычактын тыкылдаган үнү, жан талашып чыңырган бөбөк үнү болду. Кулагы чыңылдап да ушукпай, көздөрү чакчайып, нес болуп калды. Эмне болду сизге? Деген сөздү угуп эсине келди Ырысбек. Бир жериңиз ооруп турабы? Энемди чакырайынбы? Башын чайкады араң. Үстүнө үзүлүп түшүп, чыйпылыктаган келинчегин карап, анын кыжаалат болуп чочуган көзүнө тигилген бойдон титиреген колдору менен саамайынан сылады. Карегине толгон жаш жаа кылдый куюлду. Эмне ыйлап жатасыз? Ан сайын чочуду. Баары жакшы. Мен азыр билдим канчалык бактылуу экенимди. Мени кечирчи. Мени кечирип койчу. Сени биринчи көргөнүмдө эле билгем меники болушуңду. Ырысбек ойлонбоду. Жүрөгүнүн түпкүрүнөн оргуп чыгып жаткан сөздөрдү гана айтып жатты. Ал сөздөр ошончолук аруу, күмөнсүз чындык болчу. Седеп эс тарткандан баштап эле чачтарын өрүп отурганда, же жуундуруп атканда апасы ошол тырыктарды баа жетпес кымбат нерседей аяр сыйпалап: "Сен бактылуу кыз болосуң.
сөзсүз бактылуу болосуң деп кайталап жашый берчү. Ошону эстеп, анан күйөөсүнүн азыр төгүлүп жаткан үнсүз көз жашы менен сөздөрүн угуп, чыдабай өзү да ыйлап жиберди. Күмүш байбиче ачууланып сыртка чыккан. Бул келин келгенине жарым ай болоюн деди. Эмгиче кайсы маалда турушун билбейт деп ичинен сүйлөнүп, короонун четиндеги ак өргөйгө бет алды. Жакындай бергенде үй ичинен келиндин ыы угулду. Зекип коймокчу болуп келе жаткан кемпир тык токтоду. Кайра жакындап барып, кулак түрүп тыңшап калды. Сиз бактылуу болсоңуз, мен да бактылуумун. Экинчи минтип кайгырбаңыз. Муңайган жүзүңүздү көрүш мен үчүн кандай оор экенин билсеңиз эле. Седеп Ырысбекти кучагынан чыгарып көзүн аарчыды. Мен каза болгон аялына салыштырып, ошону сагынып кайгырды деп ойлопмун. Унчукпай туруп калды экөө тең. Жата туруңуз. Мен барып атамдар менен учурашып, чайын даятайын. Анан чакырам. Бетинен чоп эткизип өөп, Седеп ордунан турду. Күмүш байбиче жыла басып өргөөдөн алыстай берди. Ошол күнү Ырысбек Орунбектин үйүнө барды. Сыртта жүргөн экен, салам айтып жанына барды. Бүгүнкү болгон окуяны айтып берди. Орунбек аке, жүрүңүз, көрпө акеме баралычы. Ушунча жыл жегеним желим, ичкеним ирим болуп жүргөм аке. Жүрүңүзчү батыраак. Биринчи аялымын өлгөнүн да өзүмдөн көрүп, ошол бөбөктү өлтүргөнүм үчүн Кудайдын мага берген жазасы деп жүрчүмүн, деп ыйламсырап, шаштырып туруп алды. Экөө Көрпөбайга келишти. Болгонун ыйлап отуруп Ырысбек төкпөй чачпай айтып берди. Аны үйүнө жөнөтүп, эртеси Көрпөбай менен Орунбек Мамакадырдын айылына аттанышты. Ошол сен тууганыңдын баласын Кокондон алып кетип жатып, биздикине конгон жылы кеч күздө келген. Аялы менен кызы минген кулунду бээсине арзыбаган буюмдарын артып, 10 чакты кой эчкисин айдап, көчөр 3 уулу менен жөө болчу, деди Мамакадыр. Аманчылык сурашкандан соң. Бул айылда өзүң билесиң. Менин 5 үйлүү туугандарыман башкасынын баары ар жерден келгендер. Дагы бир үй бүлөгө ырыскы табылбай калмак беле деп, Асанбайдын жеринен тең шерке жер бөлдүрүп берген. Кийинки жылы коңшулар менен шашылыш түрдө үй куруп бердик эптеп. Тырышчаак, мээнеттен качпаган киши экен. Тез эле ирденип кетти. Экинчи уулу Алашта. 200 ашуун кою, 1 үйүр жылкысы бар. Чакырып койдум. Азыр келсе өзүнөн угасың. Ырастан эле көп өтпөй келип калды. Чогуу отуруп тамактанышты. Кудаларым келиптир деп жетине албай, эрте таңдан козу сойдуруп чакырып келиптир. Эртең мененки ырыскыны такыр таштабаган Көрпөбай барды. Орунбек менен Мамакадыр чүйө. Аябай сыйлады көчөрдө. Бурчтагы таштамайга кагылган мыкта баягы айтуяк бээге салган Орунбектин куржуну илинип туруптур. Бир жылдары кызыбыз күтүүсүздөн ооруп калып, жегенге наныбыз жок, эки эчкинин сүтүн ичип күн кечирип калган элек, деди көчөр. Орунбектин улам эле куржунду тиктегенин байкап. Бул баштан нелер гана өтпөдү. Жокчулуктун азабын аябай эле тарттык го. Карын тойбой кыйналган маалда өлүп алгым келип жүрдү. Балдарыма сүт көбүрөөктөн тиет деген ойдо. Кайра аялым ойлочумун. Бул кургурдун күнү эмне болот деп. Жаракат алган бешиктеги кызыбыз өлүм алдында жатса, балдарым жапжаш болсо, атала ыйлап чырылдап, менин өлүгүмдү тегеректеп көмө албай турса жалдырап деп. Эстеди окшойт байкуш ошол күндөрдөгү абалын. Эриндери титиреп, бакырып ыйлап жиберчүдөй болуп таноосу кыпчыла түштү. Кантсе да кудалары олтурат алдында. Өзүн токтотуп, эсин жыйды. Кой, бул оюңу токтот көчөр. Кудайым көрүп турат бизди. Жакшылыгында көргөзөр деп өзүмдү соороттум. Чапкан чөптөрдү узун жыгачка байлап, сүйрөп ушул жерге топто деп көрсөткөн жерлерге топтоп баштагам 2 уулум менен. Күн кыйла көтөрүлүп калган убакта маңдайдагы токой ичинен 2 атчан чыкты. Жетелеген кулундуу бээси бар. Эмнеден экенин билбейм, бирок коркуп кеттим. 2 уулуну колтугума тартып, айткан саламына жооп бере албапмын. Бир маалда карасам, аттан түштү экөө тең. Бири менден кичүүрөөк жигит экен, бири менин балдарымдай эле жаш бала. Ким экенимди, каерден экенимди сурады. Баарын айтып бердим. Көзүнө жаш алып туруп мындай деди. Эй, тууганым, менин атам бай болгон.
Жылда бирден жылкыны карып муктаж адамга берип жүргүн деп осуят калтырган. Мен ата сөзүн эки кылган эмесмин, кылбайм дагы. Кел тууганым, ушу кулунду бээни сага бердим. Атама дуа кылып жүргүн деп айтып, атына минип чүдей берди. Көзүмө жаш толуп, сөз айта албай тумчугуп, алардын артынан ээрчий баса берипмин. Балдарым экөө тең бээнин үстүндө. Ата, куржуну калып калды деп жатышыптыр. Ошондо өзүмө келип куржунду бээнин үстүнөн алдым. Куржун калып калды деп кыйкырдым. Атчан жигит мени бир карады да, ал да сага кала берсин деп жооп берди. Анан шерик экөө тең көздөн кайын болду. Баары тунжурап Көчөрдүн сөзүн тыңдап отура беришти. Айтып жаткан баянын көз алдына келтирип элестетишип, Көчөр болсо ар бир сөзүнө басым жасап, жай баракат сүйлөп жатты. Бээни жетелеп Алачыга келдим. Ал күнү иштебедик. Куржундун ичи толо бышкан эт менен нан экен. Бирөө тамашалап койгондур деп өз бактыбызга ишенбедик. Кийин чийне жасап, чапкан чөптү бээ менен ташыдык. Ал ортодо жай аяктайын деп калды. Бай келип чөптүн акысын берди. Кызыбыз да тыңып калды. Жер кезип келе жатып Мамакадырга туш болдук. Туснасы экен, туруп калдык ушул жерде. Ушул куржун биздин колго тийген күндөн ачкачылыкты унуттук. Бир көзүнө туз менен ысырык, бир көзүнө буудайдын занын салып койгонбуз. Кудайым берген береке куржун деп аздектейбиз. Ошол бээни берген жигит менен балага, өзүлөрү менен алардын 7 атасына чейин дуа кылабыз. Кудайым эки дүйнө бактылуу кылсын деп. Бир азга токтоп калды Көчөр. Айткан сөздөрүн уга отурган үчөө да үнсүз. Орунбек чочуп отурду, таанып калбасын деп. Уялганым, ошондо ошол жигит өзүнүн, атасынын атын айткан эле. Катуу толкунданып унуттумбу, же кулунду бээге ээ болгонума сүйүнүп эстен чыгардымбы, кыскасы эстей албай койдум такыр. Бирок андай адамдар Кудайым сүйгөн адамдар болот. Андай адамдардын жүзү ар дайым жарык болот. Кудай кааласа эки дүйнө кем болбойт алар, деп токтоп калды Көчөр. Ошол күнү үйүнө жеткиче унчукпады Көрпөбай. Орунбек да акесинин ой чабытын бузбай, жандап бастырып келди. Кээде гана туура айткан экенсиң деп жатты. Качан гана айыл четине жакындаганда атын келген жагына буруп токтоду. Орунтай, мына көрдүң укем. Адам шашылган менен Кудай Таала шашылбайт экен го. Тирилик кылам деп тытынган менен бөлүнгөн насиптен ашык жей албайт экенбиз. Ушул күнгө чейин өзүмү жемелеп жүрдүм эле. Неге ошол Алачыга кайрыла койдум экен деп. Көрсө мунун баары маңдайыбызга жазылган окшобойбу? Жараткан эгемдин буйруган иши баары бир эртели кеч аткарылышын көрдүк. Качып же каршы болуп эч жакка бара албайт экенбиз. Тарткан азабына аралжы болсун деп чын көңүлдөн аянбастан ай туяк бээни бердик ошондо. Бечарага аз болсо да жардам болсун, башындагы мүшкүлгө себепчи болуп калдык деп. Ажыбек бай ошол күнү күлүк чыкчу тайын берди. Көрдүң аны? 5 жылдан соң бир үйүр жылкыга алмаштырып алдык. Эсиңде болсун. Муктаж болгон адамга кайрымдуу бол. Андан ырыскың көбөйөт, деди. Көзүн батып бара жаткан күндөн албай. Анан эрте менен Көчөр айткан сөздөрдү унут. Эч ким укпасын. Ырысбек барса мага жөнөтүп кой, өзүм түшүндүрүп коем. Келгенин угуп эртеси эле маңдайына пайда болгон Ырысбекти четке чакырып алды. Айткан сөзүн бурмайым, же балдардын бирөөсү угушун каалабады. Ошолор экен. Бирок оозуңдан чыкпасын бул сөз. Иттик кылдың эле. Мен жада калса атаңа да айтпадым. Сен, мен, Орунбек үчөөбүз гана билебиз бычакты сен сайганыңды. Ошол бойдон калсын. Ошол кылган күнөөңү келинчегиңе жана кайыныңа кылган жакшы мамилең менен жууйсуң. Бирөө жарыма мактанып коюп, курган акем менен жеңем өмүр бою башын көтөрө албай, сөзгө сөлтүк, кептен кемтик болуп өлбөсүн, деди зекип. Эселек жаш бала эмессиң азыр. Эки уулдун атасысың, сен. Айтылуу Ажыбектин мураскерисиң. Аялыңа да айтпа. Ошол күнү кандай иш болгонун уктуңбу? Көрпөбай 14 жылдан бери биринчи жолу жеңилдей түшкөнүн сезди. Мойнунан ылдый каратып баскан абийир жүгү кетип, көөнү тазарды. Ошончо жылдар бою топтолгон чарчоосу бүгүн билинип, уйкусу келди. Таятам сөзүн бүтсө деле отура бердик. Дагы бир нерсе айта тургандай болуп. Аны өзү да сезди окшойт. Баарыбызды бир сыйра тиктеп алды. Эмне десем дегенсип. Ушундай туугандар, Кудай пешенесине жазып, мындай болот деп буйруп койгон болсо, адамдын колунан эч нерсе келбейт, деди да анан мени карады. Өтөмүш,
Сен дагы бул кыз менден кичинекей экен дебей, Куда кааласа деп жүр. Баардык нерсе Алла Тааланын эрки менен болот. Тагдыр буйругунун аткарылбай калышы мүмкүн эмес. Кайтканда Амиракулдун күрөң уюн торпогу менен кошуп айдап кеттик. Таятам айткандай топ болуп өскөн долоонун арасына бекитип койгон экен. Аңды отуруп таап алдык.